Жакшы жашоо үчүн ар бир адам өзүнүн жашоосун дайыма кура алса болот экен. Анын сыңарындай эрте туруңуз дагы бул күндүн жакшы болушуна сиз аракет кылыңыз дейли. Ага биз дагы салым кошкон бололу. Келчай Челе программасы сиздер үчүн аз да болсо жакшы нерсени жаратып берүүгө аракет кылат. Барыңыздарга кутман таң жана салам жолдогон мен Айпер Адамкулова жана Келчай Челе программасы. Барыңыздарды уйкудан ойгонуп биз менен көрүп отурган ар бир көрүүчүбүзгө саламдарды жолдойбуз жана бүгүнкү күндүн эсебинен биз менен бирге болуңуз дейли. Албетте бүгүн кечке эмес 2 саат бою эле биз менен бирге болсоңуз маанайыңызды көтөрүп жакшы нерселерди жаратууга аракет кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баштайбыз. Саат 10го чейин биз менен бирге болуңуз дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы, орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен бажытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми биздин студиябызга келген коногубуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер болсо, суроолор болсо жибере бериңиздер, даярданып дейин алдын ала. Ал эми биздин студиябыздын коногу кыргызда 70 өнөр аздык калат деп коет го жигиттерге. Мына ошондой 70 болбосо дагы, балким андан көп деп айталы. Биздин студиябызда көп кырдуу талант, ырчы, алып баруучу, тамада бизде Акылбек Азат уулу. Хош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен. Жалпы кыргыз калкыма кутман таң деп айтып, ушундай сөз менен баштайлы. Учурашуу. Анткени өзүңүздөр көргөндөй, акыркы учурларда жумуш көп болуп, элдин баардыгы эртең менен эрте жумушка туруп, жумушка барып, эртең мененки жашоо башталды окшойт, Жайында каникул учурунда жырга уктап аттык эле, азыр эртең менен эрте туруп алектенмей иштер башталды. Жакшы, эрте турасызбы негизи эле? Негизи эрте туруп калдым. Буга чейин баягы кызым садикке бергенибизге 1 ай болуп калды. 1 айдан бери эртең менен саат 7:00 какштык көз ачылып туруп уже жумушка даяр болуп калдык. Сергек болуп калдык. Мындай жакшы мотивация берип атыптыр да. Кызым сону мотивация берет. Өзүн да араң көндүрдүк. Башында садикке алып барып жүргөндө уктаган ойдон алып кирип жаткырып аттык эле. Азыр өзү дагы туруп экөөбүздөн мындай сонун болуп калдык буюрса. Эң сонун демек 7-де туруп аткан болсоңуз, эрте эле туруп аткан экенсиз, таң жакшы башталып атыптыр, Таң жакшы. Анан бүгүн бүткүл дүйнөлүк жылмаюу күнү экен да. Негизи көп жылмайып турасызбы же мындай кабактуу бүркөп, олуттураак көп жүрөсүзбү? Мен негизи ушул нерсеге профессиональный жооп берейин. Микрофонду кармап элдин алдына чыгып кызмат кылабыз да элге, той алып барабыз. Ошондо автоматически жылмайып калабыз да мындайча. Чыныгы жашоодо мындай жүргөндө чыгармачыл адамдар мындай ойчул болуп, ойлонуп, бир нерсени мынтип бир башка бирде жашап жүрөбүз да анан. Микрофон кармаганда жылмайып ошомойдон күлкү түшпөй оозуңан вообще сонун болуп каласың да. Бизде ошондой. Демек, бул жумушка байланыштуу болот окшойт да. Бул жумушка байланыштуу ушу профессиональный привычка болуп калат окшойт дейм да. Жана мындай кеңседе дайыма отуруп иштегендердикичи, көбүн эсе мисалы кайсы жерге барсак, мындай дайыма кабактуу бүркөп олуттуу отурушат го, кайсы жумуштарда көбүн эсе? Көбүнчө офистерде, сондордо. Барсаң эле кабактуу бүркөп отурушкан болот го. Коркосуң, Ооба, коркосуң. Кадимкидей. Күлүбүз эле барды сонун болуп кетчүдөй болуп үмүт этип. Бир жылмайып койсо деген сыяктуу. Бир жылмайып койсо. Ошолорго мындай айткым келет да. Күн болот, күн да кирет, таң атат, дал ушинтип өмүр өтүп баратат. Бул жашоодо баары болот, кайгырба. Байке же эже сизге дайым күлүп жүргөн жарашат деп айткым келет да. Мынакей, бүгүнкү күнгө бир майрамга деп эле айталычы. Эң сонун жакшы сөз болду. Кабакты бүркөбөңүз, күлүңүз, жылмайыңыз, жылмаюу жугуштуу болот экен да. Бирөө жылмайып турса, башка жанындагы адам дагы жакшы сезим алат экен дагы, жылмайгысы келип баштайт экен да. Ооба, негизи чынында баягы жылмайып, жылдыздуу адам турса, жанында башкача болуп сүйлөп калат экенсиң сен дагы. Кабагы түйүлгөн, мындай бүркөлгөн адамдын жанына келгенде сүйлөй албай, батын албай, башкача болуп, унчукпаса унчукпай туруп эле кетет эмессиң. Анысыкандай баардыгыбыз күлүп жылмайып жүрсөк, баардыгыбызга жарашат го. Эң сонун, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиз дагы жакшы башталды.
Сиздер да катарыбызда болуңуз, суроолор болсо жибериңиз, биз болсо жоопторду алып бергенге аракет кылалы. Келиңиз, чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтып бериңизчи, кандай жаңылыктар болуп атат? Той жаатында болсо сезон башталды, ал жагы кандай болуп атат ушулар жөнүндө? Негизи ушу мен буга чейин да сиздин баягы алып баруу эмеңизге келип кеткенде да ушул суроону бергениңизде жооп бергем. Азыр кичине тойдон алыстап чыгармачылык жакка келгенсиз. Халба шоуго келгенде ошондо сурооңузга ошентип жооп бердим эле. Чыгармачылык жакка көбүрөөк жакында ошол жөнүндө алектенип атам депчи. Анысы кандай азыр көбүнчө баягы өзүмдүн жан дүйнөмө жакын болуп, өзүм менен өзүм жакын болуп дегендей чыгармачылык нерсе менен алектенип атам. Учурда ыр жаздырып атабыз, авторлук ырлардан. Андан сырткары чет өлкөдөн, чет тилдеги баягы дүйнөлүк ырлар болот го. Мисалы ошондой ырларды кыргыз тилине которуп элге бир жаңылык киргизели деген инициативаны көтөрүп, ошондой нерселер менен азыр учурда алектенип атабыз. Дүйнөлүк бир хит дейлиби, же чыгарманы бирөөсүн айта кете аласызбы? Мисалы ушул чыгарманы кыргызчага которсом деп атам. Жакында эле эң биринчи даяр болгону, мындай болду ушуну уже дасам болот экен дегени баягы Лара Фабиандын Жутем деген баардыгыбыз билебиз да. Сүйүүнүн символуна айланып калган чыгарма эмеспи? Анан мага кызык болчу да, мисалы мурда мен француз тилин билбейм да, баягы кыргыздар орусча сүйлөшөбүз. Анан бир ыр аябай хит болуп атса, же Титаниктин музыкасы хит болуп атса, баары бир бирөөнө ой келет экен да, ушул англисче ырдап атат да, сөздөрү кандай болду экен дегенчи. Ошондой учурда өзүбүздүн тилибизге дүйнөлүк чыгармаларды салып элге мына котормосу мондой болот деп жеткирсек, эл дагы эки эсе ошол ырды жакшы көрүп, көрсөм мондой турбайбы деп, балким кээ бир адамдар ошол ырдын эмесинен, маңызынан өзүнүн жашоосун көрүп таасирлениши мүмкүн, вдохновение алышы мүмкүн деген ойдо. Ошондой переводко жакындап атам да. Которулушу кандай болот экен? Которулушу сүйөм болот экен. Мен сизге окуп берейинби? Макул. Мындай поэзия кылып окуп берейинби? Макул, окуп берсеңиз болот. Азыр даярсыз да? Азыр даяр. Макул, кеттик анда. Кош деген сөз мага маңдайга жазган азаппы. Талкалап идишти тынчтыктын доорун буссакпы. Жалгыздык оюнда тарынчым сага жазылат, мен бизди кечирем, сүйгөндө адам жаңылат. Жаш бала апасын күткөндөй сени күтчүмүн, жалгыздык жашоодо сен болдуң менен үмүтүм. Оюмдан кетпейсиң, кетпечи сенден суранам, үмүтүм өчкөндө кыйкырып дүйнөм жар салат. Деп анан жана эң знаменитый жери сүйөм, сүйөм, орукчан адамдай, кинодо жалгыз адамдай. Кинодо жалгыз каармандай. Сүйөм, сени сүйөм, сен күнүм, сен гүлүм, орукчан менин жүрөгүм деген экен. Көрсө. Черкем, мынакей, эми муну оңго салып, кадимки Жотемди мындай элестип кеттик да. Сүйөм деп кыйкырат кезде. Сүйөм деп кыйкырат экен да. Мына ушундай. Котормосун ким которуп берди? Мен өзүм котором негизи. Мен француз тилин билбейм деппейсизби? Француз тилин баягы эме бар эмеспи, Google переводчик, француз тилинден сабак берген коллегалар бар. Ошолордун консультациясы менен чогуу биргеликте отуруп, улам өчүрүп, улам жазып, өчүрүп, улам жазып, ошентип баягы көп кыйынчылыкты туудурат экен да мындай нерсени которуш. Көп эмгек талап кылынат экен. Ошентип ырды котордум, буюрса элдин баары уккандар, көрсө ушундай турбайбы деп таасирленип атат. Мен ойлоп атам, ушу кыргыз элине бир жаңылык болуп, бир биздин маданиятка бир кичинекей болсо да өзүнүн баягы салымын кошсо болот го ушул аркылуу деген ойлор келип атат да. Эң сонун өзүңүз которсоңуз, демек чыгармачылыктын үстүнөн жакшы иштеп атканыңыз көрүнүп турат да. Мисалы башка бирөө которуп берип койсо, даяр нерсени ырдап койсо деле болот да. Анан автордук чыгармалар деп калдыңыз. Демек өзүңүз чыгарасыз. Сөзүн жазасыз. Чынында акыркы чыгармаңыз кандай аталды, аталышы? Акыркы чыгарманы жаңы жылда көрсөңүздөр керек. Жаңы жыл деген ыр болчу. Аны ошо мектепте окуп жүргөн кезде 10 класс кезимде ошо жазгам. Жаңы жыл деген кино, Один дома деген кино өлө
популярный эмес, ошол кезде жаңы жыл болор деле ошо кинону бере берчү эле. Азыр деле берелик го. Азыр деле ошо бирок мурдакыдай мындай кызык болбой калды да. Бирок ошол кезде жаңы жылды ошо один дома менен элестетип, анан ошо менен баягы эме алып, вдохновение алып, анан ошого таасирленип жазган сонун ырым болчу да. Анан кийин чоңойсом, кийин баягы акчалуу болуп калсам, анан ыр жастырып ушуга клип тарттырам деп өзүмө бала кезде берип койгон сөзүмдү аткарып ошо жаңы жыл деген ырыман биринчи баштадым. Анткени айтат го чыгармачыл адамдарда эң биринчи жаздырган ырың кандай болсо, кийинки карьераңда ошондой болуп калат деген имиштер бар да. Анан мен дагы кайгылуу ырдап баштаса ошо менен эле кетет деген. Ошо менен кетип калат деген баягы имиштер бар. Улуу ага эжелерибизден угуп жүрөбүз. А мен болсо башкача кылып жаңы жыл дегендер менен. Жаңы жыл менен баштап ошондой боло алат э. Жалаң жаңы жыл жөнүндө эле ачып кетсе. Чынында эле ошондой экен, баягы жаңы жыл деп жаздыргандан бери үй бүлөңө жакын болуп, кызың менен ойноп, эркелешип, мындай ушундай семейный адам болуп, мындай сонун болуп калат экенсиң да. Демек, сөзсүз түрдө ал таасир берет экен да, э? Таасир албетте берет экен. Түшүнүктүү. Өзүңүз мындай профессионалдуу ырчысыз, э? Өзүм Кыргыз улуттук консерваториясын бүткөм, билимим бар музыка жактан. Көп мугалимдерден сабак алгам. Ошол эле ырчылыктан, ошол эле алып баруучулуктан, жада калса бул ыр жазгандан, обон чыгаргандан сабак алып, билимдин күчү менен иштеп келатабыз, Кудайга шүгүр. Алып баруучулукка кандай кызыгып калгансыз? Алып баруучулукка мен раматылык агайым Эржан Мусин деген киши болгон, казак, кыргыз өзү мероприятияларды алып барып жүрчү, анан бизди жанына ээрчитип алчу да, ырдатып, ошентип жүрүп, анан ошо акыркы учурда байкуш агайым раматылык рак болуп кайтыш болуп калды, ошо оору көп эме болуп атат. Анан ошо ооруп эме болуп аткан учурда акыл мен сага бир нерсе калтырып кетким келип атат деп калды да. Анан не калтырып кетсем, убактым аз болуп атат, ошо сага ырдаганды үйрөтөйүн десем, ырдаганды үйрөндүң, дагы бир нерсе таштап кетким келип атат деп агай экөөбүздүн мамилебиз аябай жакын болчу, ата баладай болуп күндө чогуу жүрчүбүз. Ооруп аткан учурларда да чогуу жанында жүрдүм. Анан ошондо кел мен сага ушул нерсени үйрөтүп кетейин деп Эржан агайым раматылык ошо аманат кылып үйрөтүп ордуна коюп, алып баруучулук анан кийин кеткен баягы рызкысы деп мен билем да ошол нерсеничи. Ошондон бери баягы алып баруучулук жакка аттанып, анан алып баруучу болуп калган. Агайымдын эмгеги чоң. Эң сонун экен, эң жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биздин коногубузга сиздер тараптан суроолор болсо, 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан сурооңузду бериңиз, биз болсо жооп алып беребиз. Ал эми азыр болсо музыкалык тынууга кезек берели, андан кийин көрүшөбүз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Башкы демөөрчүбүз Пиала Голд чайым номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд. Чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Чай сүйүүчүлөрүнөн болсоңуз, катарыбызга келиңиз дагы, келиңиздер, чай ичели. Ал эми бул убакыттарда урматтуу көрүүчүлөр биздин студиябызда сонун бир чыгармалар аткарылган отурат. Болгондо дагы бизде сонун бир музыкалык аспап келди. Yamaha менен биргеликте Акылбек Азат уулу бизге азыр сонун чыгарма аткарып берет. Келиңиз анда бизге даярданып калдыңыз, эфирде сырткары мен аябай күтүп атам. Эфирибизде мындай инструмент биринчи жолу болуп атат да. Мен өзүмдө деле негизи жаңы биринчи жолу болуп атат. Муну сатып алганыма 1 ай эле болду. Эң сонун. Көчө бардык музыканттарга чалсам, гитарист же пианист десем бардык бош эмес экен. Бүгүн эртең менен тура албайбыз, биз уктайбыз, биздин расписанияны билесиң, өзүң эле барып ойноп ырдап койбойсуң дешет да. Өзүңүз эле келип калдыңыз. Өзүм эле келип калдым. Эң сонун. Азыр кайсыл чыгарманы аткарып бересиз анда? Мен ойлоп атам, эң биринчи авторлук чыгармалардан эртең менен болот ба? Элдеп турганда эртең менен не болот ба?
бала кезде эсиңиздерде болуш керек, жана Кыргызстандын гимни болот эмеспи? Ошондой эле гимнге окшоштуруп бир жазган Кыргызстан деген чыгармам бар. Ошол ырдан баштасак сонун болот. Макул, сонун болот. Ыйык жерим, мураска калган мекеним, өркүндөй бер Кыргызстан. Биз умтулуп алга бабадан калган намыска, Кыргызымдын жаштары. Кыргызстан ыйык жерим, өркүндөй бер кең мекеним, ачык асман асыл элим, салкарсың ата мекеним. Кылымдан кылым карый, өзүңдө сырлар сакталып, биз дагы болуп сага жөн. Биз умтулуп алга бабадан калган намыска, Кыргызымдын жаштары. Кыргызстан ыйык жерим, өркүндөй бер кең мекеним, ачык асман асыл элим, салкарсың ата мекеним. Кыргызстан. Эң сонун. Чыгарма менен баштайлы. Ооба, сонун чыгарма экен чынында. Кыргызстаныбыз бар болсун, өркүндөсүн, алга жылсын дейли. Кыргызстан дүйнөдөгү мен деген өлкөлөрдүн мамлекеттердин катарына кошула алат, Негизи. буйруса. Ушундай болсо аябай сонун болот, анткени ар бир адам өзүнө суроо бериш керек экен. Мен өзүм мугалим болгондуктан ушу сөздү окуучуларым көп кайталайм. Мамлекет мен үчүн эмне кылып койду эмес, мен мамлекет үчүн эмне кыла алдым деген суроого жооп бергидей болушубуз керек экен да. Эгерде мен жазган ырлар же мен окуткан окуучулар бирөөсү ийгиликке жетип, бир мамлекетибиздин керегине жараса, бул мен келечектеги муунга кошкон чоң салым деп эсептейм да. Мен ушундай түшүнүктөгү адаммын. Анысы кандай, баягы бардыгыбыз Кыргызстанды сүйүп, мекенибизди сүйүп, ата бабабыздан мураска калтырган жерибизди барктап, ошонун баркын билишибиз керек деп ойлойм да. Ооба, туура айтасыз, эң сонун. Чынында эле окуучуларыма дагы ушундай суроо берем деп калып атпсызбы? Биз эмне кылышыбыз керек? Эмнеден башташыбыз керек деп ойлойсуз? Ар бир адам нерседен башташ керек. Өзүнөн башташ керек да, ар бир адам. Эң эле самый элементарный, орусча кыргызча сүйлөй берсе болот да. Эң эле элементарный адам үчүн адам өз маданияттуу болуш керек. Улуусу болобу, кичүүсү болобу, өзгөчө улуулар маданияттуу болсо, кичүүлөр аларды көрүп үлгү алат да. А көрсө ушинтип жүрүш керек турбайбы деп улуу киши жана кечирип коюңуздар, сөгүнүп атса, жаш балдар аны көрүп ошол сөздөр оозунан чыгып атса, анан бул кандай болот? Мамлекет өзү чоң бир үйгө окшош болсо, ар бир жаран ошол мамлекетте түптөгөн бир кирпич же таш, цемент болобу? Ошондой ар бир адамдын өзүнүн орду бар, ар бир адам өзүнөн башташ керек дейм да. Улуумун чынында бизге үлгү көрсөтүп берсе сонун болот, анткени жаштар бузулду деп өстө эчтеке кылбай эле биринчи жаштарды күнөөлөп башташат го. Жаштар тескерисинче аз билимдүү жаштар көп, алга умтулган жаштар көп. Алар дагы мыкты болгусу келип жатат дегендей, улуу мындан дагы жакшы нерселерди биз күтөбүз, жакшы нерселерди күтөбүз. алганга үмүтүбүз үзүлбөйт. Аракет кылалы дейли.
Келиңиз, азыр биз сизден дагы чыгарма сурангыбыз келип атат. Кыргызстандан кийин эле токтоно албай калдык. Дагы кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жанагы өзүңүз өлө кызыгуу менен тыңдап аткан жутемди эле ырдап бербейинби? Макул, сол. Элдер ырын поэзия кылып бир угушту окшойт, эми уруксат болсо мен ушу заметкага жазып алам бүт которгон ырларымды. Карап даярдан алсаңыз болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер тарапта суроолор болсо бизге жибериңиздер. Биз жооп алганга аракет кылабыз. Жана түз эфирде мына ушундай жандуу музыка менен ойноп, жандуу аткарып берип жаткан учур, балким кайсыл чыгарманы суранасыз. Азыр эксклюзив бизде француздардын эң дүйнөгө таанылган сонун чыгармасын кыргыз тилинде которуп, мына ушул студиядан жаңырган. Чынында эле эксклюзив болуп калат экен. Анткени биринчи жолу ушу сиздерден ырдап атам. Буга чейин продюсер уккан, жакын курбуларым уккан, анан сиздер аркылуу кыргыз элибизге биринчи жолу жаңырып атат. Анда кабыл алыңыздар. Анда кабыл алыңыздар. Кош деген сөз мага маңдайга жазган азаппы, талкалап идишти тынчтыктын доорун бузсакпы, жалгыздык оюнда тарынчым сага жазылат. Мен бизди кечирем, сүйгөндө адам жаңылат. Жаш бала апасын күткөндөй сени күтчүмүн. Жалгыздык жашоодо сен болдуң менин үмүтүм. Оюмдан кетпейсиң, кетпечи сенден суранам. Үмүтүм өчкөндө кыйкырып дүйнөм жарсалат сүйүп. Seni suyum, çınında sağa men sırımdın barın açkamın. Külkümdü ayabay sesimdin sürdük mayramın. Hoş dedin nege sen, suyumdu çok kolaylandı. Argasız kolumdan ümitin üzme aşk için suyum. Akılsız adımday, kinoda yalnız harmanday. Suyum, suyum, sen gülüm, sen gülüm. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim, suyum, seni suyum. Suyum, 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 suyum. Okşan benim yüreğim
деген экен. Бали, сонун аткаруу болду. Жана которуу дагы сонун болуптур. Чоң рахмат. Сиз да бир эмоцияларды алдыңыз окшойт, ооба. Азыр мына ошол чыгармада чынында которуп ырдагып бул баягы идеяны алып чыгып атканыңыз аябай жакшы болуптур да. Чынында эле өзүңүз айткандай башкалар дагы башкача бир сезимдерди алат экен, эмоцияларды алат экен. Мен мисалы азыр жаныңызда отуруп, абдан сонун чыгарманы дүйнөлүк ырды кыргыз тилинде угуп атканым жагымдуу болду, жана сөздөрү да сонун болуптур. Рахмат. Дагы ийгилик каалайбыз, ушундай бир дүйнөлүк ырларды дагы ушинтип которуп ырдаңыз. Кийинки кезекте кайсынысы турат? Азыр ойлоно элексизби? Кийинки кезеги деле бар. Кийинки кезекте кичине шаңдуураак кылып, эртеден бери бүт эле грустный ырлар болуп атат. Кичине шаңдуу кылып, Мирбек Атабеков агабызга кезек берип койбойлу деп атам да. Чыгарма, Азыр бир аздан кийин ырдайлы, Азыр бир аз сыныбы кылалы дагы, бир аздан кийин сөзсүз түрдө шаңдуураак биз жакшы чыгарма аткарып беребиз. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Сиздер тараптан суроолорду күтөбүз. 0508 400 100 номери аркылуу жибериңиздер. Биз болсо жооп алганга аракет кылалы. Бизде Акылбек Азат уулу бар. Мына ушундай студиябызда жандуу сонун чыгармалар аткарылып жаткан учур. Сиздер тараптан биз кайсыл чыгарманы аткарсын сурап да койсоңуздар болот. Бир аздан кийин көрүшөбүз. Кел чай ичели программасы, урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Акылбек Азат уулу биздин студиябыздын коногу, чай үстүндө маектешип ошол эле учурда сонун музыкалар менен сиздерди кубандырып турган учурубуз. Азыр дагы жакшы чыгарманы сиздерге камдап койду. Жогоруда айтканбыз, Мирбек Атабековдун чыгармаларын аткарабыз деп. Кайсыл чыгармасын аткарасыз? Эки инсандардан кечирим сурагым келет. Биринчи очередте кыргыз элинен кечирим сурагым келип атат. Анткени ушул синтезаторду сатып алганыма 1 ай болгондугуна байланыштуу аябай профессионально баягы сиздер тойдо көрүп жүргөндөгүдөй ойнай албай калсам кечирим сурайм биринчиден кыргыз элинен. Анан экинчи Мирбек агабыздан кечирим сурагым келип атат. Эмнеге? Анткени баягы передачага дегенде ошолорду эле жакшы көрөт элем, анан сөздөрүн азыр анча-мынча жерден кичине туура эмес айтып алсам урушпайсыз деген ойдобуз. Кечирет деген ойдобуз. Кечирет деген ойдобуз. Кечирим сурайбыз алдын ала. Анда эмесе ушу жаштардын жакшы көргөн чыгармаларынан бирди аткарып көрөйүн, Бисмилла. Жакшы болот. Кеттик анда эмесе. Башталдык. Кичине бийлеп отуралы. Тойдо кылайлы. Таң атып күн батты, кетпедиң оюмдан, сезимде сусатты, сагыныч чогулган, кыя албай сен жакты, күтөмүн жолуңда, жолуңда, гүл кармап колуңда, сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим кабатыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүмдү чөп жаңырып, сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим кабатыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым, ак сүйүмдү чөп жаңырып,
Saparında aradım Bilimde kabarım Unutam bardığın Görgündü karanlık Kaygıga salbakçı Tabılatlar kalsın Aylasın Merimin arnacı Sürdüt böçü sezim tal canımdı Жалғыздықтан bildim qobarqındı Birge жүргün kesimdi sağınıp Aksuyumdu çok canırım No sezim tal canımdı Жалғыздықтан bildim qobarqındı Birge жүргün kesimdi sağınıp Aksuyumdu çok canırım No, 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 Бали колчоолар сонун чыгарма, сонун аткаруу, сонун маанай дегендей урматтуу көрүүчүлөр, бизде Акылбек мырза ушундай сүрдөтпөчү деген чыгарманы аткарып берди. Сон. Чоң рахмат. Эртең менен элдерге жаңылык көп болуп кетти окшойт. Ооба, аябай бир башкача ыргактар, чынында эле бир 80-90 жылдардагыдай жасалыптыр, Жасалыптыр. Ушундай функциясы бар экен, таап алып күндө кечинде кызым экөөбүз ырдайбыз да бул мененчи. Азыр ушундай бир кайрадан элдерге ошол музыкалар жагып аткан сыяктуу, ошол ыргактарды көбүрөөк ырчылар кошуп ырдап баштады окшойт. Байкап атасызбы? Негизи ошо биздин музыкалык дүйнөдө кыргыз эли бир жаңылык күтүп калды да. Тажашты баягы дегенчи башталганда эле издейм сени деп. Көзүңдөгү керемет, көзүңдөгү дегенден кадимкидей тажап бир жаңылык күтүп мындай дүйнө алдыга кетип атат. Биз дагы бирдеке кылсакпы деп. Мындай элдер өзү ушул чыгармачыл адамдардан сурап калды. Анын үстүнөн азыр баягы закон боюнча жандуу үн менен ырдасын деген законуна проект чыкпады эле. Ошондон бери эл кадимкидей баягы той алып барып атсам, мынтип өлө тыңшап тыңдап калышты да, ичип аткан тамагын таштап коюп ырдап атсам, живой ырдап атабы же фонограммабы деп тыңдап турушат да. Мындай сомнение бармапчы, анан ошондо айтасың, уялып кетчи. Мен эми түшүнүп атам, элдер мен фонограмма ырдап атат деп ойлоп атасыңар, кел эле бир куплет без музыки ырдап берейин. Анан ошондо деп анан ырдагандан кийин эл түшүнүп анан кол чаап анан кийинки ырдаган ырларында спокойно болуп ушундай болуп калышты. Элдер өздөрү изденип калды. Элдер өздөрү ырчылардан ошо жаңы нерсе сурап калышты. Ошондой. Сиз го жандуу ырдайт экенсиз. Анан тойлорго барып фонограмма менен ырдап койгон ырчылар кандай болуп атат? Негизи мен ойлойм баягы сөз атасын табат деген кыргызча сөз бар эмеспи? Окуш керек. Мисалы мен деле асмандан түшө калып эле ырдаган үйрөнгөн жокмун да. Мен консерваторияда билим алып, мугалимдерде окуп, убактымды кетирип, ошол жерде эмгек кылып, анан ошонун үзүрүн көрүп, азыр ак эмгекте мындай ислам дининде айткандай адал окат кылып жүрөм да. Кудайга шүгүр, элди алган жокмун. Ушу күнгө чейин бир да жолу фонограмма ырдаган эмес мен эч жерден. Жалган гана жандуу үн менен ырдап келдим. Болот, эмнеге кылса болбойт. Аракет эле кылыш керек да. Анан ыр жастырып алып, анан фонограмма оозуна алып ырдап көчөдөгү адамды деле костюм кийгизип бирөөнү ырын кылып койсоң ырдамыш болуп тура берет да. Талант деген нерсенин баркы кетип калат да, андай нерседечи. Эмгек, талант нерсе. Ошо. Түшүнүктүү. Эң сонун жандуу ырдап эле элге ушундай кызмат кылып жүрөбүз. Бизде аз убакыт калды деп атышат да. Эмнегедир эфир аябай батып кеткендей болуп атат. Бизге дагы бир чыгарма аткарып жетишпейлүү, кандай дейсиз? Макул ырдап берейин. Орусча ырдап берейин. Макул, сонун болот. Өзүнүн баягы ушундай биз берген суроолорго келгенде студенттик кезде эстеп кеттим. Студенттик кезде музыка дүйнөсүндө баардыгы эле дароо окшошо кетпейт да. Бир күнү болот, бир күнү окшошпойт музыка ырдаганынчы. Анан ошондой кезде өзүмө арнап
дем күч болсун деп ошондой толкун менен жазган бир ырым бар эле, новая глава деген орус тилинде. Ошол Кыргыз чыгарманы. тилинде эле эмес, орус тилинде да ырлап чыгарып Орусча да жазчумун баса. Жакшы экен. Дагы кайсы тилде билесиз? Орус тилде итальянский ырларды ырдап коем. Английский ырларды ырдап коем. Кыргызча, орусча көбүнчө ушул. Жакшы. Анда дагы бир автордук чыгарма, Кыргыздын аты жаңы барак, новая глава. Сон. Когда мне дышать бывает сложно, и руку поднять невозможно, тяжелым мне кажется моя жизнь. Отравленное одиночеством губит мое состояние, губит мои нервы рваными нотами, звуками подлыми. Губят меня, губят мою жизнь, боли в душе состояние. Прошлые звуки терзают боль, поражая страх. Хочется все оставить, уйти. Хочется мне дорогу найти, начать с нуля. Новая глава. Я сумею все начать с нуля. Построю вновь большие города. Поставлю цель, что будет освещать меня. Мою жизнь новая глава. Я сумею все начать с нуля. Построю вновь большие города. Поставлю цель, что будет освещать меня. Мою жизнь новая глава. Эң сонун бул чыгарма кандай учурда жаралды эле? Эмне кылып отуруп жаратып калгансыз? Музыка дүйнөсүндө ошо айткандай окшошпой, үнүм окшошпой, ушундай эме келбей, вдохновение келбей, ушундай эме деп коет, творческий застой деп коет. Вдохновение жок болуп ушинтип калган учурда мен өзүм я сумею все начать с нуля, построю вновь большие города деп атпайбы, чыгармачыл адам жан дүйнөсүнүн ичинде чоң шаар куруп атат да, ошо шаардын ичинде өзү эле жалгыз жашап жүр. Мен кайрадан баягы чыгармачылыгымды жаңы күч менен баштайм. Жаңы шаар курам. Мен өзүм ишенем. Мен колуман бардыгы келет деп баягы өзүмдү ишендирген ыр болсо керек дейм да. Ушундай кылып жазгам. Сонун экен. Өзүңүзгө өзүңүз мотивация бересиз окшойт. Албетте, көп учурда, көп учурда өзүм мотивация берем. Мен айтам, эң мыкты мотивация, бир акылдуу киши айткан экен адамга. Эгерде бир нерсеге жеткиң келсе, анда ошону кылганга өзүңдү заставить этишиң керек экен. Если хочешь чего-то добиться в жизни, заставь себя это сделать. Ошондой эле экен. Ой, чиркин-ай, кандай сонун сөздөр айтылып атат. Ар бир адам өзү тирек болуш керек экен, чындыгында жогоруда айтылгандай эле. Сиздер дагы өзүңүзгө өзүңүз жакшы мотивация бериңиз дагы, азыр ордуңуздан туруп бир нерселерди жасап баштаңыз, кыялдарга. Өзүмдү өзүм көтөрөм деген кыргызда керемет сөз бар. Ооба. Акылбек, бизге келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сонун бир эфир болду. Бүгүнкү эфир мага аябай жакты. Мына ушинтип сонун музыкалык чыгармаларды аткарып бергениңиз үчүн. Бул бизден сизге белек болсун. Ай, рахмат. Үй бүлөңүз менен, кызыңыз менен чогуу отуруп, ушул чайдан ичип бизди эстеп туруңуздар, Мен да базарга барганда ушу пияла чайын алам да. Сонун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.